Нет. Вы пришли сюда сегодня сказать правду. Вы пришли сегодня услышать здесь правду. Мы требуем реальную борьбу с коррупцией, а не фиктивную. Вы со мной согласны? На сегодняшний митинг приглашены экс-президент Кыргызской республики Алмазбек Атамбаев, депутаты Жогорку Кенеша, также политические и общественные деятели, представители неправительственных организаций. И приветствую экс-президента Кыргызской республики Атамбаева Алмазбека Жаршановича. Biz erkin Kırgızstan'dan erkin azamattары ул kızlarız. Andırese bugünkü mitingimizde açık деп жарыялайм. Кыргыз Республикасынын гимни менен açık койсок митингди. Хорошо, тогда, видимо, у нас наши техники не готовы. Давайте тогда перейдем, наверное, уже к выступающим, к выступлениям. Алгачкы сөзді мен ушу жаш, белгилүү журналист, өзүнүн курч сөзү, тайманбаган позициясы менен кыргыз элчине таанымал Мирбек Айтигеевди чакырып койсом. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү жыйындын, бүгүнкү тынчтык митингдин катышуучулары. Урматтуу кыргызстандыктар, бүгүнкү коррупция менен реалдуу күрөштү талап кылган митингге келген биздин бүгүнкү кыргызстандыктар баарыңыздарга ыраазычылык билдирем биринчиден. Экинчиден азыр байкелерибиз, эжелерибиз мына бөлөкөлөп, кандайдыр бир ар кайсы бурчта тургандар да бар. Келиңиздер, бери туруңуздар, жакын туруңуздар, катарга кошулуңуздар. Биздин бүгүнкү иш-чарабызды жаман жагынан көрсөтүүнү каалагандар толтура. Алар келип, эртең мына баланча киши келди, аз эле киши келди деп бош турган жерлерди тартып көрсөтүү бул бийликтин салты болуп калган. Ошол салтты бүгүн да бузбай көрсөтүшөт. Ошондуктан баарыңыздар катарга кошулуңуздар. Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары, биз мына бүгүн бийликтен реалдуу коррупция менен күрөштү талап кылып чыктык. Реалдуу коррупция менен күрөш бүгүн Кыргызстанда жүрүп жатабы? Албетте жок. Буга мен бир кичине мисал менен гана жооп берейин. Мына кечээ күнү, Орозонун улуу күнүндө биздин жаш жана ошондой эле тайманбаган бүгүнкү бийликке оппонент болуп жаткан экс-президентти учурунда кайтарып жанында жүрүп, азыр дагы сатып кетпей жанында жүргөн Дамир Мусакеев агабызды чагылгандай тездик менен соттун тергөө иштерин жүргүзүп туруп 5 жылга камап коюшту. Экинчи мисал, кечээ күнү Айттын улуу күнүндө Аида Салянова экс-депутат, экс-генпрокурорду да апарып камап коюшту. 3 жашар кызы ыйлап чырылдап кала берди, ошол соттук процесске күбө болгондор билет. Дамир Мусакеевдин жакындары да кала берди. Кичинекей балдары менен жеңебиз кала берди. Бул эки инсандын эң эле болгон чоң күнөөсү. Мурдагы президент Алмаз Атамбаевдин учурунда бирөө башкы прокурор, бирөө жан сакчы болуп жүргөнүндө өздөрүнүн принцибинен тайбаганында болду. Мына коррупция менен күрөштөп ушуну байма-бай көргөзүп жатышат.
Ушу менен макулсуздарбы ушундай коррупция менен күрөшкө? Ошол эле учурда биз 1,5 жыл мурда ТЭЦ маселеси чыкканда, кармап, камоолор жүрүп жатканда көпчүлүгү кол чабышкан, көпчүлүгү ишенишкен. Бирок мына бүгүнкү күндө соттук процесстер жүрүп жатат. Алардын ичинде мен дагы ишенгем. Соттук процесстерди жабык жүргүзүп, кичинекей залдарда ачык айкындуулук менен көрсөтпөй жаткандан кийин бул жерде күмөндүүлүк бар экенин көпчүлүк ынана баштады. Ошон үчүн ушундай коррупция менен күрөш бизге керекпи? Коррупция менен күрөшөм десе бийлик жанынан башташ керек. Бүгүнкү бийликтин жанында жүргөндөр, алар менен коюн колтук алышып жүргөндөр, кечеүнкү спонсору, бүгүнкү анын жанында жүргөн эң таанымал Кыргызстанда коррупциянын символу деп элдин баардыгы билип калган адамдын бүгүн камалганына күбө болдуңарбы? Жок, анын ордуна ал киши көкөтөйдүн ашындай болгон тойду кара сууда берип, кыргыз элинин баардыгын талабын, кыргыз элинин бир талаптарын укпастан, көрбөстөн өздөрүн кайра ошол көпчүлүккө чыгып алып, экс-президентке акарат келтирүү менен бүтүндөй элдин талабын, бүтүндөй элди төбөлөп жатат. Ошону дагы көрүп атабыз. Журналисттер иликтөөлөрүн чыгарып жатат. Аларды баягы интернеттеби, коомчулуктабы баардыгы кол чаап, коштоп турду. Бирок бийлик гана үн каткан жок, бийлик унчуккан жок. Бийликтен биз унчугуусун, ошол боюнча реалдуу чечимдерди кабыл алуусун бүгүн талап кылышыбыз керек. Biz erteң 4,5 жылдан кейін кеткенден кейін артынан жамандабай, бийликтен бүгүн талап кылалы. Бүгүн жазасын бардыгын. Эртең кеткенден жамандаган бардыгынын колунан келет. Биз көрүп атабыз мына кошоматчылар бардыгы учурунда биз Алмаз Шаршеевич Атамбаевди сындаганда, көпчүлүк адамдар сындап жүргөндө, болушуп жүргөндүн бардыгы азыр анын биринчи душманына айланды. Азыр алар бүгүнкү бийликтин колтугуна кирип алып, жамандаганга, шыбаганга өтүштү. Ушу менен макул болуп отура беребизби? Сооронбай Жээнбековдо эң чоң шанс болгон. Биз көрдүк, 1,5 жыл бою өлкөдө оппозиция болгон жок. Бир дагы митинг өткөн жок. Бир дагы киши анын жасап аткан иштерине сын айткан жок. Бардыгы колча кубаттап турушту. 1,5 жыл. 1,5 жыл бул 1,5 ай эмес, же 15 күн эмес. 1,5 жыл бою шанс берилди. Реформа жасасын, экономиканы көтөрсүн, коррупция менен реалдуу күрөшсүн деди. Ошону жасадыбы? Кандай реформаны көрдүңөр? Анын ордуна биз самолетто эл менен учту, кол чатырын өзү кармап жүрдү, ыймандуу деген гана сөздөрдү уктук. Бирок алардын бардыгы бир күндө ойрон болду. Бир кишинин сөзү менен ыйманы жокко чыкты. Азыр бүгүнкү күндө эл менен учкан президентти көрбөй элебиз. Баягы номер 1 борт менен жүрөт. Керек болсо бортту алмаштырабыз деп атат. Кана бул арзан пиардын баягы этеги жаман болот. Урматтуу кыргызстандыктар, биз жаштар, ошондой эле баардык ушул жерде отурган апаларыбыз, аталарыбыз, досторубуз, ини, карындаш, эжелерибиз баардыгыбыз жакшы жашоого укуктуубуз. Биз бүгүн эртең ушул өлкөдө бактылуу болобуз келет. Биз бүгүн ушул жерде бактылуу болушубуз керек. Биз дагы 5 жыл, 10 жыл, 20 жыл, 30 жыл деп күтө албайбыз. Бүгүн өзгөрүү керек. Өлкөдө бүгүн өзгөрүүдөр жасабыз керек. Биз качанга чейин Украинаны, Арменияны, Грузияны, же болбосо Малайзия менен Сингапурду суктанып карап, алардын жасап аткан реформаларына, өзгөрүүлөрүнө суктанып жүрөбүз. Эмне үчүн биздин Кыргызстанда болбосун? Же Кыргызстанда ошондой реформаторлор
же болбосо ошо Кыргызстанда ошондой мыкты системаны кура тургандар жокпу? Биз Малайзия менен Сингапурду албай эле коелу. Кече күнү 15 республиканын катарында болуп, СССРде 70 жыл бүгүнкүдөй репрессияны да, ошол кезде репрессияны да көргөн, согушту да көргөн, диктатураны да көргөн өлкөлөр чоң реформаларды жасап атат, чоң өзгөрүүлөрдү жасап атат, чоң саясатчыларды жасап атат. Пашинян, Зеленский жана ошондой эле Саакашвилиге окшогон мыкты лидерлерди жаратып атат, алып чыгып атат. А биз отурабыз дагы деле. Ошондой лидерлер саясий элитанын алмаша турган учуру келди. Ошол өзгөрүүнү бүгүн жасашыбыз керек. Бүгүнкү күндө мен эмне үчүн Сооронбай Жээнбековду айтып жатам. Сооронбай Жээнбеков бүгүн Кыргызстанда кагаз жүзүндө парламенттик президенттик башкаруу деп билебиз. Бирок реалдуу түрүндө андай эмес. Бардык бийлик президенттин колунда, бардык чечимдер Ак үйдүн 7-чи кабатында кабыл алынат. Парламент дагы, өкмөт дагы алардын айтканынан аткарышат. Соттор дагы ошондой. Биз ошол реформаны өзгөртүүбүз керек. Ошондой системаны өзгөртүшүбүз керек. Бизге жаңылануу керек. Урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары, жыйынга келбей калгандар, бүгүнкү видеодон, интернеттен, эртең ТВ жана башкалардан көрө турган кыргызстандыктар өзгөрүүнү бүгүн башташыбыз керек. Бүгүнкүдөй балким бүгүн биздин катарыбыз аз, бирок ушул катарыбыз жонойушу керек. Катарыбызга 1000 деген жаштар кошулуш керек. Биз дагы талап кылышыбыз керек. Тынчтык жол менен биздин Кыргызстанда саясий элитаны алмаштырышыбыз керек. Баягы парламентте болобу, Ак үйдө болобу, бажалардын, кудалардын, достордун жана ошондой эле спонсорлордун бийлегенине Кыргызстанды менчиктештирип алганына биз жол бербешибиз керек. Бүгүн күрөшүшүбүз керек. Коррупция жоголсун, өлкөдө реформалар жүрсүн. Бүгүнкү бийлик бүгүн чараларды колдонсун, бүгүн өзгөрүүлөрдү жасасын. Оппоненттерди кууттабасын. Жеңишке жетели бирге. Барыңыздарды катарыбызга кошулуп, катарыбызды калыңдашына чакырам. Рахмат. Мемлекет, стол чакырылчу, ушундай жаш кийип дайланбаган. Мемлекет азыр туура айтты да, ушул чириген система өзгөргөнчө өлкөдө кардиналдуу өзгөрүүлөр болбойт. Биз системанын реформасын талап кылышыбыз керек. Ушу системаны ким өзгөртүп алат? Системаны ушул чириген системанын жүзүн көрбөй алган жаш, жаңы элита өзгөртүп алат. Ошол элита келиш керек. Азыркы саясатчылар, азыркы элита кетиш керек. Чынбы? Анда ушул сот адилетсиздикти, сот системасындагы өчүрүштүктөрдү ачып тайманбай айтып келген Нурбек Токтакунов деген укук коргоочу агабыз бар да. Азыр ушу Нурбек Токтакунов мурдагы премьер-министр Сапар Исаковду жактап келет да. С вашего позволения я предоставляю слово адвокату Нурбеку Токтакунову. Пожалуйста, Нурбек. Саламатсыздарбы ушул жыйындын катышуучулары. Мен Сапар Исаковдун адвокаты болом. Ушу мыйзам бузуу боюнча кыскача маалыматты айтып берем, бирок биринчиден бир суроо бар да. Коррупцияга реалдуу күрөш болсо ким коррупция үчүн жоопкерчиликтин, кимдин жоопкерчилиги жогору? Коррупция эмнеден болот? Алганданбы же бергенден болобу? Эң негизги жоопкерчилиги бергенден болот. Анткени бийлик деген ким болсо да чыгып кетет. Ошон үчүн бийликтин өзүнүн мөөнөтү бар. А биз болсо, эл болсо параны берип атып, башта тойгузат курсактарын. Анын тилер күчтүү болуп, мойнунан алат да сорот элдин канын. Ошон үчүн биз коррупция менен күрөшөлү десек, биз өзүбүздүн деңгээлибизди көтөрүшүбүз керек. Эмне болсо да кыйналсак да бербеш керек. Жолдон болобу, ГАИ менен жолуксак да бербеш керек. Кыйналсак да соттош керек.
чырдаш керек, бирок эч качан бербеш керек. Мектепте болобу, институтта болобу, министерствода болобу, эчтекени бербеш керек. Бул деген институттан биз балдар үчүн параны берип, прокурорго үйрөтүп, анан кийин пара берип үйрөнсө анан кантип мыйзамды сактаган прокурор болот. Ошол үчүн негизги коррупциянын себептери биздин деңгээлибизде. Экинчи суроо барда кимдин жоопкерчилиги жогору? Мыйзамсыз коррупциялык буйрук бергендинби же мыйзамсыз коррупциялык буйруктарды аткарганбы? Өкөтөң жоопкерчилиги бар. Бирок менимче жогору жоопкерчилиги яки мыйзамсыз коррупциялык буйруктарды аткарган. Анткени бийлик дайыма алмаштырылып жатат. Мына башкалар аткарганда бизге канча президенттер көрдүк. Илгери хандар 50 жылда аз болсо 50 жылда бир жолу баштап салчу. Азыр деле 5-6 жыл кызмат кылат, президенттер бар эле алмаштырылат. А баягы буйрукту, мыйзамсыз буйруктарды аткаргандар, тергөөчүлөр, прокурорлор, соттор дайыма эле Акаевден баштап эле өз орундарында отурат. Анткени ким бийликке келсе, ошондой башында мен ушул форумда деле канча жыйындарда катыштым. Жаңы достук гостиницада канча жыйында, канча митингде катыштым. Ошол оппозициянын бийликтери башында айтат, биз адам үчүн туруп турабыз, адам укугу үчүн, эркиндик үчүн турабыз деп, анан кийин бийликке жеткенде ошол мыйзамсыз буйруктарды, коррупциялык буйруктарды аткарганда кайра орунда калып калат. Анткени керек аларга. Ошол үчүн биз биякта саясатчылар чогулгандардын баарын убадасын алып алышыбыз керек. Бийликке жеткенде биздин Кыргыздын тарыхы дөңгөлөктөй эле тигилер түшөт, анан кийин булар келет. Убадасын алып алышыбыз керек. Биринчиден ошол тергөөчүлөр, прокурорлор, сотторду ошону жоопко тартыш керек. Ошондо коррупциянын таянган жери болбой калат, жоголуп калат. Анткени ошол коррупциянын фундаменти ошол мыйзамсыз буйруктарды аткарып аткан. Мен алар менен күндө соттон күрөшүп жүрөм. Мына Сапар Исаковдун иши боюнча биринчиден Сапар Исаков камагандан бери 1 жыл өттү. Ал деген конституцияга түз каршы. Бошотуш керек болчу. Эмне үчүн 1 жылдан бери камакта? Эмне үчүн иши же бияка жылбайт? Анткени иш боюнча эч кандай далилдери жок. Мен аны ачык айтам, далилдер жок экенин өзүм башымда коюп берем. Далилдер жок. Жалган көрсөткөндөн башка эч кандай далилдер жок. Кылмыш кодексте коррупция деген берене бар. Коррупция деген мыйзамсыз коомдук турмуштун көрүнүшү. Бирок коррупция деген көрүнүш конкреттүү кылмыштар аркылуу далилдениш керек. Андай конкреттүү кылмыштар жанагы пара берүү, пара алуу, мыйзамсыз баюу, анан кыянаттык менен бийликти колдонуу, бийликтен аша чабуу, ушундай составдар болсо, анда далилденет. Азыр болсо чогуу органдар көбүнчө көрбөй болот, чикистеп далилдер жок болсо анда коррупция кылынат. Анан кийин жөн эле бирөөнү кармайт да, анан кийин коркутат, кыйнайт, камайт, анан кийин алар менен келишим түзөт. Сен могул кишиге мага көрсөтмө берсең, анда сен жеңил жаза менен кутуласың, же жөн эле күбө болуп каласың. Ушундай эле. Бирөөнү коррупция деген беренин азыркы бийлик коррупция менен күрөшөбүз деп саясий душмандар менен күрөшүп атат. Мына мисалы тест боюнча Сапар Исаковду мыйзамсыз келишим түздү деп күнөөлөп атат. Бирок ал келишимди мыйзам менен бекитилген. Сапар Исаков ага тиешеси жок. Андай келишимдерди мыйзам менен бекитилет. Ал мыйзамды башында 3 комитеттин төрагасы колдогон. Мыйзамдуу жана Кыргызстанга пайдалуу деп. Анан кийин Жогорку кеңештин төрагасы да колдогон. Анан кийин
Emne үшін ошолорду жоопко тартпайт. Мыйзам жолдан мыйзамды жокко чыгарып, келишимди жокко чыгарып, анан кийин ошол төрагалар, ошол комитеттин төрагалар жоопко тартыш керек болчу. Эмне үчүн жооп кеңештин төрагасы ошол жоопко тартпайт. Мен келип телефон алам. Андан кийин 90 депутат болду. Анан кийин жанагы айыл окусуңар, айыл коркутусун. Как будто Сапар Исаков алардын башына тапанча такап, анан кийин добушун бердириптир аларды. Алар өз аракетин, өз каалоосу менен добушун берди. Ушу эми мыйзам бузуу жөнүндө көп айтсам, ешкичен айта берем. Аны мен күндө айтам, социалдык тармактарда мен айтам, окуп тургула. Уважаемые, для русскоязычной прессы я хотел бы тоже высказаться. Дело в том, что это дело по ТЭЦ, оно вообще изначально в тупике находится. И она рано или поздно будет пересмотрена. Потому что это все договора, все международные соглашения по ТЭЦ, они все закреплены законом. Поэтому все действия Сапара Исакова были на основании закона. Закон принимали 3 председателя комитета. Комитет по энергетике, комитет по международным делам и комитет по бюджету. Они признали, что это соглашение является выгодным для Кыргызстана, что оно законное. Почему не привлекают тогда этих председателей комитетов Жоғарғы Кеңеша? Почему не привлекают спикера Жоғарғы Кеңеша? Следующее. Коррупция, вот эта статья, это специальная статья, которая предназначена для политических преследований. Потому что коррупция проявляется в конкретных составах преступлений. Это дача взятки, получение взятки, там, злоупотребление служебным положением, незаконное обогащение. И если у них нет доказательств, по делу нет никаких доказательств, нет никаких средств, да? Мотивы они представляют карьерные побуждения. С каких пор карьерные побуждения могут быть мотивом коррупции? Мотивом коррупции бывает жадность, финансовые транзакции должны доказываться. Они, если нет этих доказательств, они просто берут людей, заключают с ними процессуальное соглашение. В Уголовно-процессуальном кодексе это замечательное явление, процессуальное соглашение. Но они его извратили полностью, потому что они просто берут, заставляют человека, запугивают его, сажают, угрожают, запугивают его, заставляют заключить процессуальное соглашение, чтобы просто делал подклёп на какого-то конкретного человека. Потом его выпускают и обещают смягчить наказание. Вот. Так что, мен қайталап кетейін, коррупциямен күресеміз десек, біріншіден біз өзіміздің деңгейімізді көтеріш керек. Біз өзіміз қандай болсақ, анда билік те ошондой болот экен. Ошон үчүн 2020 жылы парламенттик шайлоосу болот. Ошон үчүн биз баягы каталарды кетирбей, жакшы өз алдынча саясий күчтөрдү шайлаш керек. Ошондо мен силерге айтайын, өз алдынча конкуренттүү ошондо соттор, прокурорлор мыйзамды кес-кеске окуп баштайт, жөнүндө корккондон менен. Анткени билбейт, жаза каяктан келет деп. Ошондо мыйзам өнүгүп баштайт. Ошондо биздин жашообуз акырдан оңолот. Рахмат. Несмотря на массированную атаку, давление и черный пиар, Нурбек Тартакулов продолжает говорить правду. Давайте еще раз поаплодируем. Мен жаңа айтып бұл жерде азыр абақта жатқан саяси тұтқындардың туғандары, тарапташтары қатысып отырады. Алысты ушу Жалал-Абад шаарынын мурдакы мэри, улуттук энергия станцияларынын башкы директорунун Саладин Абазовдун тууганы Батма Исакулова эжемизге сөз берди. Бул жакта атайын провокаторлор даярдалып келген окшойт, кыйдырып турушат. Мына көрүнүп турат. Мына бул провокатор бала экен, көрүнүп турат. Келиңиздер, бакылып. Камерам бар Бүгүнкү жыйындын
görüşçülerle, oturucular salamasınlar mı? Biz anay, nazır, Kunduz Yolbay'la tanıştırdı. İsakova degen hazırkı Aksakal Ecekeviz gelip hazır jürogu orup da dedi süyle almayın, çalmayın da kaltırak nerede kalanından ben aylasın ben çoktan çağıralım. Emne de aytmakçımın, bardı hazır altında sözler oldu. Korrupsiyaga karşı depçi. Men hazır emnege çıktım. Men hiç kanday dayansıksız çıktım. Jüreğim oşol özüklögü, oruğunu, oşol Yalamabat şaharının turgunu katarı. Tuğganını katar emes. Turgunu kadar aytmakçımın şu çıktılardan çıldırdı. Bir yıldan öttü. Aprelde bir yıl oldu. Kamakta jatar, avazı salaydın. Men avazı salaydın demez. Oşol yerde oturgan Sapar İsrail, Kantona yoldaşım, şoşol oturgan diye. Hiç kanday dayanır olman yok. Soğuk aynı bir biz kaçlarda. Açık soğuk hiç kanday açıksak olman yok. Hiç kanday kameralar işlemeyin. Muşul hazırlıklı kılımda, internetin kılımında hiç kanday çınlık yok. Dalil de yok. Emniyet için kamuoyatın hazır toktakını aytıp ketti. Uşul kontrakta kol koygon depçi. Бул контракт деген бул бир кичинекей эле бир мамлекеттин ичинде контракт эмес да. Мен мисалы кесибим боюнча врач, бирок текст боюнча баардыгын изучать этип уже мен таанышып чыктым. Мен эмес даже жөнөкөй үйдө отурган домохозяйкалар деле уже баарын түшүнүп бүттү. Бул жалган экенинчи. Контрактка кол койду деп. Контрактка эмне үчүн кол койгон? Себеби ал жогорку кеңеште мындан айтып кетти. Депутаттар ратификациялангандан кийин алардын ишени болгондон кийин кол койгон. Ал алардын эле колу менен ал өтүп кетмеген эмес. Эч качан ал өзүнүн ишин баштаган эмес. Жанагындай ишке кирген эмес алчы. Андан кийин 2012-жылы мен окуп чыктым да Исаковдун где ложь, где правда дегенинчи. 12-жылы толук сүйлөшүүлөр башталган экен. 13-жылы кол коюла баштаган. А реализациясы 14-жылы июнда болгон. Алардын салайын 13-жылы июнь айында уже Жалал-Абад шаарынан мэр болуп кеткен. Мына көрдүңүздөрбү? Эми бул бардыгы айдан ачык көрүп отур. Бул деген саясий. Бул Атамбаевдин убагында иштегендерге, азыр айтты. Ошол оппоненттерге бардык жактан туткун болот да ошол жактаргачы. Мына азыркы кезде мына туугандары азыркы кезде баягы жанагы Сталин убагындагы депрессия десем мен жаңылбайм. Мына азыр деле мен чыкпайт болчумун. Айда жоктон чукка чыгарып ошол мына аксакалдын ордуначы. Баягы тиркесмек бар, баш кесмек бар, тиркесмек жок дейт го. Эмне кылса ошол кылсын мен айла жок чыктым ошентипчи. Андан кийин мына сотко барып атабыз. Постоянно барып атабыз. Үчтөн келген дейт. Үчтөн деле келбейт деди. Бирсек место жок. Атайлап. Эң билбесин, эң көрбөсүн деп кичинекей помещение берген. Ал жерде мисалы 8 адам ал жерде соктолуп отурушат. 8 адамдын ар бири үчтөн келгенде деле, ар биринин канча эмелери бар. Жанагы адвокаттар бар, ар биринде 2-ден 3-төн. Ошентип, атайын специально бизден алат. Эч кимге сырттан чыккан жок. Мына эки представитель грамота казыр пакет бериши болуп, митингге барып жатат. Анан кийин электростанциядан барып жатат. Бир дагы суроого нормально жооп берген жок. Баардыгынан дагы өкүнүчтүүсү алар. Даже кайсы тестке авария болду десе ошону билбейт. Алардын айткан сөзүнө следствие айтканына кошулабыз. Ошол андан башка эч кандай сөз болгон жок. Эмне деп айтмакчымын? Мына абазым салайын азыр Кудай эме кылып, пайгамбар жашында, ошол жерде отургандыгына эсептеле. Анын артында канча жаш балдар отурат үйүндөчү. Анын артында канча тууган уругу турат. Анын артында Жалал-Абад эли турат. Азыр бардыгы коркот. Мына госструктурада иштегендердин баары коркот өзүнүн иштен. Бүгүн деле келишкен жок. Мен иштен алып коет депчи. Мына мен иштен алса алсын, мына мен даярмын деп мен азыр чыгып алдым. Эмне деп айтмакчымын? Кыргызстандын эмне үчүн өнүкпөйт? Ошондуктан өнүкпөйт. Только мына пландык башкаруу, мына Атамбаев убагындагы бүт баягындай кошоматчылардын баардыгы азыр колтугуна кирип алган. Аны мындай үйдө отургандагы жөнөкөй карапайым элдене түшүнбөйт. Кымбаттуу элим Кыргызстаным. Эмне деп айтамын? Мен ошол жерде отургандар бүт элге башы көрүнүп калган бүт атактуу адамдар. Булардын баардыгынын артында канча тууган уругу эли турат. Мен ойлоймун,
баягы азыр мына Батухаевдин иш боюнча эмне болуп атат мына 5-6 жыл 13-cü жылдан мына эми себеп чыгып атат. Мен ойлойм, ушул 5-6 жылдан кийин мен Кудайга карап айтамын, мен Кудайга ишенген адаммын. Ушул дагы ушул күнөөлөр чыгат. Мына азыркы отургандар тарых өзү изилдеп, тарых көрсөтөт. Мен эч качан мен Алан Салайдың билген катары, тууган катары, ошол шаардын тургуну катары айта элем. Ал ушунчалык чечил адам, ушунчалык бет кайтар адам, ошол баарын ошол шаардын канча инфраструктурасын өзгөрттү. Ишенбесеңиз, Райым Матраевовдун бүгүнкү бийликтин фейктери, жалаң фейктер менен күрөшүп калышыңар, комментарий жазгандардын көбү фейктер экен. Башка айта турган нерсемчи? Ошол комиссияны Güneşeli, açık aytalı, korkmaydı. Kırgızda söz var. Dil geçmeyi var. Baş kesmeyi çok güzel. Şu mutluda kaldı. Rahmet var mı sana? Ana İngilizce konuşar mısın sen? Adayım şu Calabat şahrından. Son bulgun sayın gelip. Ana ben şimdi burada şu tuğbanlardı, taraftaşlardı, sotku gelip şu Giranbay zavodlarından. Sotku bunu olanbay. Durgan aksakalдар, энелер, эжелерди көрүп чынында зейинди жейтиптер. Атайын жол жаккан баары көрүп турбайсызбы? Элге чыкпасын, коомчулукка чыкпасын. Бул иштин баары каражат менен ак чүгүрөккө жабагандай болуп турбайбы? Эми кийинки сөздү анда дагы бир биздин белгилүү жактоо чыга берсем, с вашего позволения хочу предоставить слово одному из лучших адвокатов страны, слесарю Сергею Михайловичу. Он сейчас представляет интересы двух экс-мэров Кулматова Кубаншбека Кенешевича, Ибраимова Албека Сапарбековича и бывшего заместителя руководителя аппарата президента Икрамджана Ильянова. Сергей Михайлович, вам слово. Хочу предупредить, это моя слабость, как модератора, время выступлений сократить до 5 минут, пожалуйста, просьба. Здравствуйте, уважаемые кыргызстанцы. Одна из причин, по которой мы сегодня здесь собрались, это уголовное дело против Кулматова. Еще одна причина, по которой мы здесь собрались, это уголовное дело против Албека Ибраимова. Я могу перечислять и дальше. Мен барын айткан жокмун. Именно сүрөтү жок, аты жыты жок. Кайдагы бир алыскы островторго катталган адамдар жөнүндө айтып атам. Жарымы фейк деп атам. Большими многочисленными нарушениями закона и преследуются лица, которые на самом деле преступлений не совершали. Кулматов Кулматбек Кенешевич, многие из вас, если не все, знают его. Я не слышал ни одного отрицательного отзыва об этом человеке. Хотя до встречи с ним я его не знал. Так же знал, как и все остальные мои сограждане, которые знали его на посту, как мэра Бишкека, как председателя таможни, как руководителя Национального банка и так далее. На всех своих постах он выполнял свою работу достойно. И все об этом знают. И даже те, кто сейчас его обвиняет, они просто молчат. К моему и вашему сожалению, Кулматбек Кулматов находится под стражей уже более года. И его незаконное уголовное преследование тоже длится в течение этого же времени. Те люди, те должностные лица, которые обязаны по кругу своих полномочий защитить его, это и прокуратура, должностные лица органов прокуратуры, и судебные органы, которые контролируют ту же прокуратуру, те же следственные органы, не принимают никаких мер по освобождению Кулматбека Кулматова. В чем его обвиняют? Вы слышали, наверное, эти абсурдные обвинения, которые звучали много-много месяцев, в том, что он
незаконно получил кыргызское гражданство. Это он, кто родился здесь, кто вырос, кто является достойным сыном своих родителей, обвиняется в том, что он не имел права на кыргызское гражданство. Это звучит даже странно. Затем была попытка отобрать у него документы, то есть кыргызские паспорта, которые официально и правильно выданы. Но и это не удалось. И сейчас дело в отношении Куланышбека Кулматова находится в суде. И вы все свидетелями, наверное, являетесь, кто был на суде, а кто видел посредством массовой информации, как проходит этот суд. К сожалению, я не могу назвать это судом. К сожалению, мне трудно и больно говорить как юристу, как специалисту, как профессионалу в области, в юридической области. Но это так. Не соблюдается принцип гласности, открытости. Запрещена видеосъемка в зале суда. Кроме небольшого количества человек, которые сумеют прорваться в этот зал судебного заседания, а это человек 20, ну максимум 30, другие не попадут в этот зал. И неоднократные просьбы о том, чтобы суд обеспечил порядок, обеспечил соответствующие условия для того, чтобы Куланышбек Кулматов и другие, проходящие по этому делу, могли защищать себя с достоинством, не удовлетворяются. Вот 5 числа уже был год, как Кулматов под стражей. Суды, которые проходили по мере пресечения, по процедурным вопросам, да и суд непосредственно, когда передали уголовное дело, проходит, как я уже сказал, многочисленными систематическими нарушениями процесса, закона. Албек Ибраимов. Подмена слов, подмена понятий, попытка выдать белое за черное. Это все относится и к Албеку Ибраимову. Подумайте, как можно обвинить в растрате, если имущество находится на складе предприятия? Невозможно. Оказывается, возможно. И Албек Ибраимов уже тоже 11 месяцев, чуть меньше, чем Куланышбек Кулматов, находится под стражей. Никаких оснований не доверять этим людям у суда, у государства, у граждан нет. Если необходимо провести расследование, пожалуйста, это допускается. Зачем очернять людей, еще не осужденных? Мы видели, как вешали ярлыки на Ибраимова, на Кулматова. Это попытки. Им, я считаю, что ни следствию, ни тем должностным лицам, которые заинтересованы в этом, не удастся в этом. Я понимаю, что у меня времени недостаточно, но я... Спасибо. Но я хотел бы вам передать, во-первых, привет от всех тех, кого я уже назвал, от Албека Ибраимова, от Куланышбека Кулматова. И заверить вас, они полны решимости доказывать свою невиновность. Они полны решительности доказывать тем людям, которые их пытаются обвинить, в том, что эти люди сами нарушают закон. И впоследствии они будут привлечены к ответственности за незаконное уголовное преследование, за незаконное содержание подставы, за незаконные процессуальные действия. А мы с вами, я надеюсь, им поможем. Благодарю вас. Спасибо, Сергей Михайлович. Вот мне сейчас только что передали информацию. Тот парень, который здесь кричал, пытался устроить провокацию, также постоянно приходит на суды и пытается тоже там устроить провокацию. И сказали, что он работает, возможно, в органах, правоохранительных органах.
Вот сейчас поэтому давайте будем, не будем поддаваться на провокации, да, не получится сорвать сегодняшний митинг. И следующее слово я тоже хочу предоставить тоже людям, участникам митинга, которые приехали издалека. Мына коомчулук баарыңыздар көрдүңүздөр. Дамир Мусакеевди 5 жылга кесип коюшту. Анан дагы аны коомчулукка бүткүл кыргыз элине коррупционер, жегич катары көргөзөбүз деп жанга басташты. Бирок ага эл ишенген жок. Чыкпы? Şu Дамирдин жегич коррупционер экенин ишенесиңерби? Атайын şu тоңдун туугандары, тарапташтары, айылдаштары келип отурат да. Ушул жерге анда Зууракан эжени чакырсам, ушу Бөгөнбаев айылынын тургуну Зууракан эже, мына Дамир Мусакеевдин тууганы азыр келип сиздерге өзүнүн ак сөзүн айтат. Саламатсыңар айланайын, бүгүнкү митингдин чогулган оппоненттери. Мен ушу силерди ардактап, жанагы бир тууганымды ардактап, тоң жергесинен келдим. Ушул бала мындайынча кыргызча айтканда астындагы тамагындагы тууралап алып ич алчу маселе. Ушул мага туурабы же туура эмеспи? Ошону дагы өзүнөн турган улуу кишиден көзүн карап, мен ушуну алып ичсем болобу дегендей кылып, ошону карап алып ичкен болобучу. Акырында ушундай жаманаттыга туш болду. Айланайындар, ушу кандай эле ушундай эле деген тим эле жала жабып эле сүйлөмөсө болот. Жаш бала, ушу кенедей өзү жаган спорт менен заниматься этип отуруп, ушул деңгээлге жеткен. Муну көтөрмөлөгөн дагы биз өзүбүз баягы жакшы бийлик тутумдары болгонубуз менен биз кийинки союз уюшулуп, союз ушундай түзүлгөндө ак эмгеги менен чоң атасы. Ушул эң чоң атабыздын малынын баары ушул ортого кирип, колхоз ошол биздин мал менен уюшулуп отуруп, ушундай деңгээлге келдик эле. Ошонун өзүнүн чоң атасы аягына чейин, өмүрүнүн акырына чейин суу башы болуп иштеп, эгин сээп, сүндүп жүрүп, ушул балдарды ушундай деңгээлге алып келген. Ошол чоң атасынын көргөн тарбиясы менен жакшы чоңойгон бала эле акыры ушундай жаманатты кылды. Айланайындар, ушуну туура түшүнгүлө. Ушул бала кандай өзүңөрдөр көрүп атасыңар. Ар бир адамдын кебетесин карап сыңдайт го. Мен жаңылбасам, түз ийгиден түңүлгөн деген кеп бар эмеспи? Ушул баланын кебетесин көрүп туруп деле ошону кандай деп ойлойсуңар? Ушу жаман элдин рызкысын жечү бала эмес эле. Эми дагы айтайын дегеним, ушул сөздөн колдонуп, ушул чыккан неменен колдонуп айткым келет. Биз карапайым халык өзүбүздүн эмгегибиз менен ушул күндү көрүп келатабыз. Керек болчу болсо согуштан кийин деле энелерибиз жынайлак суу сугарып, аталарыбыздын баары согуштан өлүп калса дагы ошол жынайлак суу сугарып отуруп, ушул турмушту түздүлөр. Ошондой эч ким жебестен, ичпестен, бир сындырым нанды бир айыл бөлүп жеп отуруп ынтымак менен ушуга келген. Эмне ушунчалык ынтымагыбыз кетип атат? Айланайындар, ынтымак бар жерде ырыс бар дейт. Ушул эми могу келечекте могу жөнүндө турган жаш балдар бар. Айланайын, ошолорго айтарым. Бүгүн жок болсо эртең болот. Эч качанда жок бойдон өтпөйт. Бар бойдон өтпөйт. Ошон үчүн элдин эмгегин жебей, элге ак кызмат кылсаңар, өмүр бою ак өтөсүңөр. Ушу жаштарга айтарым. Мына биздин көл жергесине керек болчу болсо ушул кенедей көлдү электричка жүргүзүп койчу жерделик. Электричка, башканы айтпай эле коеюн. Кенедей көлдү электричка жүргүзүп, бүт дүйнө жүзүнө таркатып, şu берметибизди берметте кылып сактап алсак болмок. Кенедей ушу башканы айтып эмне кылайын? Ушу союздун учурунда салынган биз жактагы жол азыр уже жүрүнбөй калды. Келгенге чейин мына деген азап тозок менен эптеп ачыга жетебиз.
Ошону карабай, ушуну карабай, ушуну карабай. Жалаң ынтып аш той берип, тендирip болгону биз турбайда ошто жатат. Ошто жатат. Бүтүн турбай ошто кетет. Ошон үчүн биздин заманыбыз оңолбой атат. Биринде жакты карабай кичине бүт жети тубанды бирдей караса болбойт беле. Кемчилик кайда? Кемчилик кайда айналайын? Камсыздык кайда? Камсыздык салынбойбу. Элдин эмгеги жебесе болбойбу. Коррупция бүгүн курсагың тоет, а эртең жаңылып калат жанагың. Мына жаңылып атат. Ошону бир түшүнө туура багыттаса болбойбу. Башка жарык калаара калгандан көрчү элди бакса болбойбу айланайында. Элди караса болбойбу. Эми убакыттары деген тартылып калган окшойт. Айланайын эли журттум. Ушул жана Муса Кериев Дамир бөбөгүмдүн эмгегин акта берсеңер айланайында. Adam деген эл менен бир киши эч качанда дарак болбойт. Журт менен журт ушу силердин колдооңор менен айланайындар. Тазым этем. Зурб напада bir konuşan şuradan ileri silamasın, şuradan duracağız, doldursun. Ama Turay taraftan regionlarda ünlü buna ikinci haberleri regionlarda ünlü oldu. Şu regionlarda gelgenler aklaşın. Siyaroşan sezgiyor mu? Regionlar öldü. Demek o birlik yok ama sayısı yapanlar değil. Toplumda kalbastan işleden hareket olsa getirir. Turay mı? Şu Türkistan'da Vietnam uyumları, жарандык активисттер чоң ролду ойноп келет да. Такайсын пикирин айтып, балансты сактап келишет. Ошондой бир жарандык активистке сөз берсем деп атып эле. Хочу на эту трибуну пригласить известного пиар-специалиста, советника двух бывших премьер-министров, человека, который проработал на госслужбе хоть и короткое время, но знает систему изнутри. Ей, наверное, есть что сказать. Тогда я приглашаю Гульнур Туралиеву, умницу, красавицу, спортсменку. Добрый день, дорогие участники. Я первый раз в жизни выступаю на митинге. И, наверное, время пришло перестать быть таким диванным экспертом, да, и сказать слово. Больше аудитории. Я работаю в социальных сетях, работаю для СМИ. Я выступала и в Бакальское время, защищая свободу слова, и Бакийское, и Алмазбек Шалшанович сидит, тоже читал много моих критических публикаций, о нем тоже. И сегодня я с первого дня работаю с Зурумбаем Шариповичем, тоже каждый день предупреждаю о том, что может произойти. И ситуация со свободой слова, она, к сожалению, не улучшается. Недавно мы слышали о том, что в Аше избили 2 журналистов. То есть переходит это уже в такое состояние, когда журналистов бьют. А это, к сожалению, сегодня это единственные борцы с коррупцией в этой стране, это журналисты и гражданские активисты. И президент, который заявил о том, что он возглавит эту борьбу с коррупцией, плевать хотел на то, что сегодня делают журналисты. И мы это видим, потому что последнее расследование по Раиму миллиарду, да, не было никакой реакции. Ни со стороны президента, да, была вялая реакция со стороны премьер-министра, но он у нас уже полгода говорит о том, что имущество Раима проверяется, и общество строит догадки, или его так много, что проверять нужно полгода, да? Или это никому не выгодно во власти сегодня реально проверить, что есть у Раима миллиарда. Почему я о нем говорю? Потому что, работая с Сапаром Исаковым, я точно могу сказать, что это главная причина, почему он сегодня уже год сидит в тюрьме.
и почему уже год ему не могут предъявить никаких обоснованных обвинений, и они сидят антиконституционно. И поэтому я буду говорить об этом человеке, чего бы мне это не стоило. И сегодняшняя платформа, и, к сожалению, она организовывается сегодня только СДПК в поддержку других политзаключенных. Да? И я давно хочу сказать, что мы должны перестать делить политзаключенных. Есть группа, которая поддерживает Аиду Солянову, есть группа, которая поддерживает Скибаева, есть группа, которая собралась сегодня и поддерживает людей, ставшими жертвами уже ставшими жертвами политических расправ. Но все, что мы хотим сегодня добиться, это верховенство права, это справедливого закона. Мы ничего не требуем. Если будет справедливое правосудие, Сафар Исаков первым выйдет на свободу, Куанджбек Кулматов первым выйдет на свободу. Потому что мы же не просим их освободить, мы говорим, пусть будет работать закон. Если будет работать закон, они будут на свободе. Да? И Данил Мусакеев, да, я не знаю, больше всего тоже трогает этот простой человек, да, которого просто с ним жестоко поступили. За один день посадили человека, и уже полгода не могут проверить имущество Раима. Да? Что еще хочу сказать из того, что есть? Сегодня наши гражданские активисты все время говорят об бумеранге. Говорят, вот во время Атамбаева были нарушения, и пусть сегодня все, кто возле него рядом проходил, почувствуют их на себе. Да? И тогда каких мы изменений хотим добиться в этой жизни, если мы будем просто сидеть и злорадствовать? А некоторые из них говорят, дайте нам шанс позлорадствовать. Я не знаю вообще, какие человеческие качества должны быть у людей. Потому что за каждым человеком стоит семья, у каждого есть дети, да, у каждого человека есть мама, папа, все переживают. Если по закону, пусть сидит. Но если закон не работает сегодня, то, конечно, мы ломаем судьбы. Первый выступал Мирбек Айтикеев, да, он говорил о том, что молодежь должна взять в руки бразды, реформировать и так далее. Я просто хочу сказать, что все, о чем мы сегодня мечтаем, мы просто, может, забыли или не хотим видеть, оно уже воплощалось. Был у нас самый молодой премьер-министр в СНГ. Да, и узбеки, и казахи, они мне все говорили, мы смотрим на вас и радуемся, что у вас есть такой премьер-министр молодой. Были у нас люди с зарубежным образованием, с экспертизой, да, заведующими отделами. Азиз Промаев, жакшыбыз. Много было девушек, женщин. Жана акчага чыгып жатат дегендерге дагы комментарий берели. Кечээ күнү буга чейин Сапар Исаковдун Кочкордогу туугандары, Дамир Мусакеевдин Томдогу туугандары жол киреге акча сурашты форумдан. Бирок бул жактан эч кандай каражат бөлүнгөн жок. Атайын эртең акча таратты деген сөз чыкпасын деп жол киреги да акча бөлгөн жок. Демек, элге акча таптакыр таратылган жок. Тараткан болсо укук коргоо органдары жана башкалар жамандап чыгарын биз жакшы билгенбиз. По СМИ тоже хотела сказать, может быть, вы уже видели, я делала исследование по тому, как сегодня КТРК освещает мероприятия, и я не удивлюсь, если КТРК нет сегодня. Нет? Кто-нибудь видел эту замечательную компанию? Нет. Я проанализировала, не поленилась, 70 сюжетов по 40 минут. И каждый день, не меньше 5 минут, это очернительная кампания в сторону людей, работавших с Атамбаевым. То есть, вы представляете, это единственная, да, компания, которая вещает на всю страну. Конечно, потом мы удивляемся, что сегодня нет доступа к информации, в регионах люди его не получают, потому что из 40 минут 35 это о том, что Сооронбай Шарипович вот такой вот чувак, да? И остальное все, это о том, что остальные все плохие. Да? Доступ к информации нарушается. Журналистов простых уже, просто которые участвовали в тендерных комиссиях, они сидят часами на допросах.
Те, кто делают расследование, на них подают миллионные иски. Сегодня страдает апрель, да? И ребята работают замечательно, и телеканал работает замечательно. И страдает любая организация медиа, которая пытается независимые материалы сделать в том плане, что не то чтобы независимые, да, еще у нас не дошли до таких гигантов, там, как Кактус, дай бог, пусть не дойдут 24 KG и так далее. Но те, которые продвигают альтернативную политику, как АЧКСС, Суперинфо, Апрель, они уже подвергаются гонениям. И у журналистов тоже нет никаких иллюзий, что эта ситуация будет улучшаться. Единственное, что хотелось бы Ооба бүгүнкү митингдин жыйынтыгында экс-президент Атамбаев сөйлөйт. И то, что я слышу, это зачем сказали про Соляну, зачем сказали про Сакарова, много сказали про того-то, того-то. Зачем нам делиться? Единственная цель у нас, пусть будет справедливое правосудие. Давайте объединимся. Журналисты, гражданские активисты, все сегодня, кто этого хотят. Потому что сегодня поступили несправедливо с Куан Кенешичем, с Сапаром Джумахадовичем, а завтра несправедливость, она зайдет в ваш дом. Поэтому ради того, чтобы это все воплотилось, я тоже сегодня пришла в день своего рождения, да, используя платформу единственную, где можно сегодня сказать, хорошего вам дня, дай Бог нам справедливых правителей, дай Бог Акча алган адамдар болсо чыгаргыла. Бергенди да алганды да камагыла. ГКМБңар бар, 10-чу отделыңар бар, башкаңар бар. Сегодня у Григория день рождения. Давайте попробуем. День рождения всем гладких, счастья. Азыр ушул жерде мен ушул Албек Сабырбековичтин туугандарында көрүп отурам да, ошо айылдаштарын. Анан ошо сөзгө Албек Сабырбековичтин агасы Сабыр Туган күнүңөр мен. Кыскараак 5 мүнөттөн кыскарталы Мавлян Баитов алган болсом айтып коем силерге, бөлүшөм. Бир күндө чайга чакырам. Алганда макулбу? Мен Акбердиев Сабырбек Майылбек, Арасан айылынын тургунумун. Албек Ибраимовдун агасы болом. Жана Албек Ибраимовдун Борбоо коомдук кеңешинин мүчөсү болом. Албек Ибраимовду камаканып, кылмыш иши сотко өткөндөн бери мына 1 жылга жакын убакыт болду. Баардыгы мыйзам чегинде болуп, сот процессин ачык айкын өтөөрүнө ишенгенбиз. Бирок биринчи күндөн башталгандык бүгүнкү күнгө чейин бүтө элек десем жаңылбайм. Бири-бирине эч кандай байланыш жок сот иштерин жүргүзүүгө ачык деп жарыяланган сот процессине Албек Ибраимовдун жана башка айыпталуучулардын туугандарынын коомдук ишмерлердин жана журналисттердин сотко катышуусун чектөөлөрү, ошондой эле адвокаттардын тактап берген маалыматтарын четке кагышты. Буга түзөтүү себеп боло алат. Мунусу аз келгенсиз сот иштеринин өзүнө кылмыш иши козголгон судьянын алып баруусу укук системасынын тарыхында болуп көрбөгөндөй маскарачылык деп эсептейм. Кыскасы Албек Ибраимовдун үстүнөн болуп жаткан сот иши саясий буйрукманын негизинде өтүп жатканда шек жок. Ошондуктан биз апрель айынын аягында Арашан айылынын тургундарынын чогулушун өткөрүп, Албек Ибраимовду саясий туткун деп атаганбыз. Үй бородо айылын сыйлап эч кандай акцияларды өткөргөн эмеспиз. Бирок азыркы бийлик өзү чектен чыгып, мыйзамдуулукту жана саясий тартипти бузууда. Коррупция менен аеосуз күрөшөм деген Сооронбай Жээнбеков биринчи өз тегерегин карап алсынчы. Мына Албектин арасында 50 гектар жер бар деп жатышат. Ал жерлерди жергиликтүү тургундардан мамлекеттик кызматта иштей электе бизнес менен алек болуп жүргөндө акчага сатып алган.
Mına Mızrancı'nın Sıkada rayonunda Soranma Cemiyeti'nin yerleri var edenin vardır ele çürükte bile. Deklarasyasında cevaplı hüccetlerden aşık jet ülkeleri görüşülmüştür. Ömür boyu memleketli kızmaklarda kalıp kendi sormayacağında kayıtlı kulaklardan geldiğin akçağa aldığı ele geçirildi. Şu programı ben prezidentliğe uzatam. Cevap versin hürmetli soranmışları görün. Ayrıca Kırgızistan'ın Türkiye'de bulup kalan 10 milyonlu bilbegen Kırgızistan'da yok olması gerek. Kırgızistan ile yakınlık Kazakistan neden Rusya'da atanı kararan yok. Yani denge test işleri olsa da yok bu değil. Dike var olsun. Devletli genişliğin bir türlü lütfu. Yeni ayları Arman Gürk yok. Sözlüğün hayatında eski Türkiye'de vakti ilkenleri aşık bırakkanmışlardı. Özgürlüğün durumuyla takadımızda. Yüzlük güçlük kılık bölünmesi, ölüp yatasızda. Следующее слово предоставляется другу семьи Кулматовых Гульмире Абдукадыровой. Гульмире, просьба покороче. Уважаемые участники митинга, я сегодня здесь выступаю, вообще первый раз в жизни выступаю, никогда в жизни не выступала, буду волноваться. Я выступаю сейчас от имени всех родных и близких Кулматова Кубана, от его родителей, от Ильича Кулматовича, от его мамы Сахимовича, от его сестер, от его племянников, от его близких друзей всех. То, что сегодня происходит, нам абсолютно непонятно, просто абсолютно непонятно. Когда человек работает, когда человек выполняет свой долг, когда ни один человек в стране не может сказать, что он давал ему взятку, когда никто не может сказать, что он лоббировал его интересы, когда мы, его близкие друзья, никогда не пользовались его услугами, когда он был чиновником, и вдруг его сейчас судят за